Бүгін 15 февраль 2020 жыл Жайыл музейіне, Жайыл ата коомуна бүгін Жайыл Батырдың музейін көрөлү деп гуманитарный экономический колледждин окутуучусу Ажыл Кадыры Жуматаева Айдай Дүйшөнбековна менен Асранкулова Наргиза Казыбаевна келип отурат. Мен сиздерге ушул Жайыл Батырдын бул жерде турган бул офис болуп эсептелет. Жайыл Батырдын музейи өзүнчө музейди анан өзүнчө айтып берем. Азыр коом жөнүндө кыскача сиздерге маалымат берип коеюн. Жайыл ата коому 1991 жылдан бери эгемендүүлүк келгенден баштап биздин Жайыл Батырдын урпактары тарыхта изилдеп отуруп ушу Жайыл ата коомун түзөлүп Жайыл кыргында ата бабаларыбыздын кандуу согушун унутпайлы, азыркы муундарга, кийинки муундарга тарых катарында эстеп жүрөлү деген ниетте Жайыл ата коому түзүлүп, аксакалдардын эмгеги менен мурда Калинин району болчу, азыр Жайыл району аталып, Башиек айылы Жайыл айылы болуп, Пуч коммуниздик колхозу Жайыл атындагы чарба болуп аталып отурат. Биздин ушул жерде мен өзүм болсо 2010 жылы коомго кирип бухгалтердик жумушун дагы алып барам. Жана Жайыл Батырдын эрдегин даңгазолоо иретинде биз дагы аялдардагы Жайыл ата коомунун ичинде түзүлгөн Темиржан эне аялдар канатыбыз бар. Анан Темиржан эне дагы ушул Жайыл кырында жоокерлер алыстырап турган убакта Абылай хаганга кул болуп калбайлык, ушул жерибизди сактап калалык деп кашык каныбыз төгүлгөнчө аракет жасайлы деп келиндерди эркекче кийинтирип, курак жаларына алып, анан сактап калып. Темиржан энебиздин мынакей сүрөтү Жайыл Батырдыкы. Бул дагы мынакей килемден токулуп отурат. Биякта Карабалтыда килем бизде комбинат бар болчу. Анан килем комбинаттерине бизге кылган мынакей салымы, эстелиги. Анан бул жерде дагы мына Мамбеталиева Зуреджи дагы өзү Жайыл Батыр урпактарга болот, колунан чийди ороп жасаган. Анан бул болсо Жайыл ата коомунун желеги 2015 жылы желек кабыл алып, биз жана акиметтин астынан бүт коомдор эме кылып, мунун дагы чоң тоюн өткөргөнбүз. Анан кийин бул жерде биздин жанагы айтып калдым, Мамбеталиева Зуреджи деп мынакей өзүнүн колу менен сайма сайып бул портретти бизге жасап берип атат Жайыл Батыр деп. Бул дагы азыр көзү өтүп кетти, бирок бизге бул дагы бизге эстелик. Анан бул жерде дагы менин азыр Жайыл коомуна бул деген биздин кичинекей Жайыл коомунун китепканасы. Бизге дагы акын жазуучулар келет көргөнү. Мына жакында эле мына 20 январда бизге жанагы Кыргыз маданият жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадыровдон келип, Япон кереметтин сыры деген китебин бизге мынакей белек кылып, эстеликке бизге китепканага калтырып отурат. Анан ошондой эле биз дагы мынакей эме деген Макмал креативдик чыгармачылык бирикме бар. Ал дагы өзүнүн өткөндө келип мынакей ол китептердин баардыгын бизге менин китепканама жазып белек кылып таштап кеткен. 5 январда келип Куран окутуп, анан Догдурбек Юсупов дагы биздин Жайыл районунун тургуну экен. Сарбулакпы, могул жерде Бөксө жолдукпу, ошол айылдан экен. Анан 5 январда келип өзү дагы мынакей шүйдүрүмдөгү издер деп өзүнүн чыгарган чыгармасын бизге белек катары бизге калтырды. Анан кийин мынакей учканыбыз жылы уядан деп өзүнүн дагы китебин бизге акын жазуучулар таштап кетип атат. Анан Кыргыз Атилла хан Гунов деп анын байкесин чыгарган эме китеп экен, ал дагы белекке бизге ташталды. Бул дагы аябай чоң тарых. Эми муну менен мен эмнени айткым келет? Ар ким өзүнүн жүрөгүндөгү нерсесин бияка коом болгондон кийин мынакей биздин Жайыл Батырдын
урпактарынан болот. Асан атанын урпагынан жогорку кеңештин депутаты Динара Исаева дагы өзүнүн салымын кошуп ак музейди анан ат минген эстеликти куруп берип отурат. Анан ушундай биздин чыган кыздарыбыз абдан ыраазыбыз эжебизге дагы. Мынакей бул жерде офис салып, тигил жакта түлөкканабыз да бар, казаныбыз бар. Бул жака кээ бирөөлөр Куран окутуп мал союп келсе, биз дайыма тосуп эме кылганга шартыбыз бар. Казаныбыз да бар. 27-октябрда болсо Панчылуу районунун Акшола шайыр апалары келип мал союп Куран окутуп кетишкен. Сегизбаева болсо эми карылар күндө окутуп кетти. Анан менин апам Чыныбаева Калбидакы жыл сайын ата бабаларга деп өзү Золотоонун кызы болгону Байсейит Баатырдын урпактарынан ата бабаларга деп дайыма Куран окуп кетип турабыз. Анан биз аялдар колубуздан келгенибиз ар ким өз салымыбызды кошуп жатабыз. Анан мен дагы бүгүн абдан сүйүнүп атам. Мен өзүмдүн коллективимде да иштейт. Жуматаева Айдай жаш болсо дагы мен баалап жүрөм. Жайыл районунан биздин жакшы урпактарыбызга жакшы жогорку билим болбосо дагы жана биздики колледж болуп эсептелет, орто билим. Жакшы балдарды, кыздарды тарбиялап окутуп жатат. Анан мен дагы ушул Айдайдын эмгегин баалап, биз дагы коомдон эл агартууга кошкон салымы үчүн жылдын мыкты мугалими деген наам менен Жуматаева Айдайды сыйлоого коомдогу аялдар карап көрдүк сиздин эмгегиңизди. Жылда бизге колледждин мугалимдери окуучулар менен келип музейди келип таанышып кетишет. Анан 2-ноябрда болсо кыргыз тил майрамын мед колледж менен келип, ушул жерден байбичө көтөрүү деген кыргыздын ата-бабалардан калган салттын биздин студенттер аткарып берип, телевиденияга да чыкты, газетага да чыкты. Ошол менен биздин Жайыл Баатырдын музейи менен тыгыз байланышта. Бул да болсо Айдайдын эмгеги деп баалайбыз. Уруксат берсеңиз тапшырып коеюн сизге. Куттуу болсун. Жылдын мыкты мугалими. Эми андан кийин Айдайга грамота эле эмес, биз дагы караштырып көрдүк. Насаатчы эл аралык коомдун дагы медал бар болчу, ал өзү акыла эже келе албай калды, баласы ооруп калыптыр. Анан мен дагы ушул коомдо мүчөмүн. Анан мага аманат кылып тапшырып кой деп эме берди эле. Уруксат болсо мынакей сизге тапшырып коеюн. Насаатчы деген төш белги менен сыйланат Айдага. Кол чаап койбойсуңарбы? Кол чаап мынакей. Азаматсың. Насаатчы. Анткени адыр учурда мугалим болгон үчүн насаатчы сизге ылайыктуу, татыктуусуна. Куттуу болсун. Мынакей куттуу болсун бул күбөлүңүз. Эми бул эле бир эле медал менен отура бербей, буюрса Жайыл районунун мамлекеттик тараптан дагы Чүй областан дагы ушундай ардактуу кесипти аркалап иштей берсеңиз эмгегиң бааланат. Буюрса жакшы Солтон кыздардан, жаштардан жакшы бизге Жайыл коомуна салым кошот деген ниетте болуп атабыз. Дайыма катышып тур. Анан мен азыр бир мүнөт мен сиздин эмеңизди унутуп калган турбаймынбы? Жайыл ата коомуна мүчө болуп кирип атат. Уруксат берсе, Жайыл ата коомунун дагы удостоверениясын күбөлүгүн берип койгонго уруксат бергиле. Мына бүт баардык ушунун аркасынан медалдар келе берсин, удостоверениялар келе берсин, жакшылык болсун. Жайыл Баатырдын урпагы колдоп, аман эсен жакшы ийгиликтерди каалайм. Эми алгандан кийин сиздин да бир сөзүңүздү угуп коелук. Мен гуманитарный экономический колледж Шабайда кадрлар бөлүмүнүн башчысы болуп азыркы убакта эмгектенип келатам. Жайыл атабыздын кыргыз элине кылган зор эрдиктерин унутпастан ошону муундан муунга өткөзүп айтып берелик деп абдан аракет кылып жатабыз. Колледжде окуган студенттерди дайыма музейге алып келебиз, көрсөтөбүз, баарын айтып беребиз. Өзүмдүн балдарым менен дагы ушул музейге көп келем. Беке эже бизге дайыма музейди көрсөтүп, абдан жакшы, маанилүү информацияны ушул жерден биз алып кетебиз. Сиздерге чоң рахмат. Коом бар болсун.
дайыма алдыла бериңиздер, иштей бериңиздер. Чоң. иштейлик, колуңа кирдиң сен дагы. Ооба, Эми иштейлик. иштейлик деп сүйлөгүз. Рахмат, куттуу болсун.